Жалал Абад облусунун Сузак районунун 8 тургуну күйдүргү оорусунун белгилери байкалып, ооруканага жаткырылды. Маалыматка караганда, бейтаптар Сузак районунун Кызыл Тоо айылынын тургундары. Алар өз алдынча мал союп, этин бөлүп алган. Уйдун этин жеген 20 адам дарыгерлердин көзөмөлүнө алынды. Учурда дарыгерлер тарабынан бейтаптардын абалы орто деп бааланууда. Буга чейин Аксы районунун 7 тургуну сентябрдын башында күйдүргү ошек саналып, ооруканага жаткан. Алардын экөөндө илдет аныкталган. Алар өлгөн малды союп жешкен. Айылда союлган малдын этин жеп, аралашкандагы 41 адам күйдүргүгө каршы атайын антибиотиктерди үйдөн ичип дарыланышкан эле. Жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозова Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалда талкаланган үйлөрдүн курулушу бүтпөй жатканына нааразылыгын билдирди. Депутат бүгүн 30 сентябрда парламенттин жалпы отурумунда бул маселени көтөрүп, өкмөт чегара чырында өртөлүп талкаланган үйлөрдүн баары 5 октябрга чейин бүтөт деген убадасын эскертти. Быйыл апрелдин соңундагы Кыргыз-Тажик чегарасында болгон куралдуу кагылышта күйүп кеткен жана талкаланган Баткен районундагы үйлөрдүн курулушу токтоп турат. Жергиликтүү тургундар көпчүлүк үйлөрдүн 50% курулушта бүтө электигин айтышууда. Чегарага жакын айылдардын айрым тургундары чатырда жашап жатат. 28-30 апрелде 1 майда Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылышта 140 турак-жай, 5 мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 бала бакча, 2 милиция пункту, 24 май куйган станция, 60 коммерциялык объект, 2 чегара бекети жана 1 клуб толугу менен талкаланган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда адвокаттар басым кысымга кабылбай эркин иштеши керектигин билдирди. Бул тууралуу өлкө башчы 30 сентябрда Бишкекте Кыргызстандын адвокаттарынын 2-съездинде айтты. Укук коргоо системасынын жана сот адилеттигинин натыйжалуу иштеш үчүн адвокаттар кесиптик милдеттерин көз карандысыз аткарышы керек. Алардын ишине укук коргоо органдары жана таасирдүү жактар килигишпөөгө тийиш. Алар кесиптик ишин аткарууда ар кандай кол салуулардан, куугунтуктоолордон мыйзам менен иш жүзүндө корголушу керек. Адвокаттардын курултайына өлкөнүн аймактарынан келген жактоочулар, юристтер катышууда. Маалыматка ылайык Кыргызстанда 4000ден ашуун жактоочу иштөө үчүн уруксат алган. Жалпыга маалымат каражаттарына байланыштуу мыйзамдардын өзгөртүлүшүнө каршы болгон журналисттер президент Садыр Жапаровго, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповго, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровго жана юстиция министри Асель Чыныбаеванын атына кайрылуу жолдошту. Кайрылуу ээлери жалпыга маалымат каражаттары тууралуу жана журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө мыйзамдарды өзгөртүүсүз калтырууну өтүнүшүүдө. Алар жалпыга маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгүн тескөөчү мыйзамдар чукул өзгөртүлгөнүн белгилеп, бирок өзгөргөн мыйзам долбоору ачык талкууланбай жатканына нааразылык билдиришүүдө. Кайрылуу ээлери жалпыга маалымат каражаттарынын жаатындагы мыйзамдарды өзгөртүү тууралуу сунуштарды киргизүүгө эрте деп эсептешет. Жалпыга маалымат каражаттарынын жаатындагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү үчүн өкмөт 13 сентябрда тегерек үстөл өткөргөн. Жыйынтыгында юстиция министрлиги тарабынан жалданган эксперттик топко кыска мөөнөт ичинде өзгөртүүлөр боюнча сунуштарды берүү тапшырылган. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого катышууну каалаган талапкерлердин саны 57ге жетти. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. 57 талапкердин баары шайлоого өз алдынча аттанышууда. Азырынча партиялар бир мандаттуу округга өз талапкерлерин сунуштай элек. Белгилей кетсек, шайлоо мыйзамына ылайык бир мандаттуу округга талапкерлердин партияларда көрсөтө алышат. Эскерте кетсек, 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоо жаңы конституциянын негизинде иштелип чыккан шайлоо мыйзамына ылайык өткөрүлөт. Жогорку кеңеш 90 депутаттан туруп, алардын 54-ü партиялык тизме жана 36-сы бир мандаттуу округ аркылуу шайланып келет. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого бир мандаттуу округ боюнча катышуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арыз калтырды. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Абдрахматова Ысык Көл облусунун 7 округу боюнча талапкерлигин көрсөткөн. Учурда парламенттик шайлоого бир мандаттуу округ боюнча катышуу үчүн 57 талапкерден арыз түшкөн. Белгилей кетсек, 28 ноябрдагы парламенттик шайлоо жаңы конституция жана анын негизинде иштелип чыккан шайлоо мыйзамы боюнча өтөт. Ага ылайык парламентте 90 депутат, алардын ичинен 54 депутат партиялык тизме жана 36-сы бир мандаттуу округ аркылуу шайланып келет. Кыргызстандын эл артисти Айтурган Темирова Ташкенттеги Жибек жолунун бермети эл аралык кинофестивалында дүйнөлүк кино искусствого кошкон салымы үчүн атайын сыйлык менен сыйланды. Айтурган Темировага сыйлыкты белгилүү режиссер Тимур Бекмамбетов тапшырган. Темирова менен бирге кинофестивалда дүйнөлүк кино искусствого кошкон салымы үчүн атактуу индиялык актер маркум Радж Капур, орусиялык режиссер Никита Михалков, тажикстандык актриса Сайра Мисаева жана туркиялык режиссер Нури Билге Джейлан сыйланган. Белгилей кетсек, Ташкенттеги
Жибек жолунун Бермети эл аралык кинофестивали 28 сентябрдан 3 октябрга чейин болуп өтөт.